Бүгүнкү сабагыбыздын темасы психология илиминин изилдөө методдору. Психология илиминин изилдөө жолдору ар кандай принциптер, методдор менен жүргүзүлөт. Изилдөөдө негизги факторлор катары психикалык иш-аракеттин ички жана тышкы шарттарынын байланышына көңүл бурулат. Мисалы, өсүп келе жаткан баланы окутуу жана тарбиялоодо анын баш мээсинин жана бүтүндөй нерв системасынын даражасына, экинчиси алардын жаш курагынын ар бир баскычына, психикалык өнүгүүнүн тийгизген таасирине көңүл буруу керек. Ушул көрсөтүлгөн эки багытты билүү, белгилөө, изилдөө баланын жаш ар бир мезгилиндеги рефлектордук иш-аракеттердин өзгөчөлүгүн белгилейт. Баланын төрөлгөндөн баштап биринчи жылында шартсыз рефлекстик иш-аракеттер үстөмдүк кылат. Бала бакча жашындагы балдарда сөзгө карата шарттуу рефлекстер пайда болуп калыптана баштайт. Ал эми жашына келип калган балдар предметтик шарттуу рефлекстин системасы калыптанып өнүгө баштайт. Жаш курагы боюнча тигил же бул мезгилдин рефлектордук иш-аракеттерин балага тышкы дүйнөнүн таасири аркылуу алар карым-катнаш мамилелердин жана окуу иш-аракеттеринин мазмуну, түрү жана мүнөзүнө жараша болот. Балдарды үйрөнүүдө алардын тигил же бул жаш курак мезгилине мүнөздүү болгон сырткы жана рефлектордук иш-аракеттерди эсеп менен изилдөө детерминизм принциби ишке ашат. Детерминизм принцибин анализдөөдө анын негизги факторлору катары психикалык иш-аракеттин ички жана тышкы шарттарынын байланышына, окутуунун жана балдардын баш мээсинин жана бүтүндөй системасынын калыптануу даражасына, ошондой эле алардын жаш курагынын ар бир баскычына, психикалык көнүгүүнүн таасирине көңүл буруу керек. Анткени баланын жаш өзгөчөлүгүнүн ар бир мезгилиндеги рефлектордук иш-аракеттердин өзгөчөлүгү бар. Мисалы, баланын өмүрүнүн биринчи жарым жылында шартсыз иш-аракет үстөмдүк кылат. Ал эми кенже бакча жашындагы балдарда сөзгө каратуу шарттуу рефлекстер калыптана баштайт. Ал эми ага чейинки балдарда предметтик шарттуу рефлекстин системасы калыптана берет. Жаш курагы боюнча тигил же бул мезгилдин рефлектордук иш-аракетинин өзгөчөлүгү да балага тышкы дүйнөнүн таасири аркылуу детерминацияланат. Башкача айтканда, карым-катнаш мамилелердин предметтик жана окуу иш-аракеттеринин мазмуну, түрү жана мүнөзүнө жараша болот. Детерминизм принциби балдарды үйрөнүүдө алардын тигил же бул курак мезгилине мүнөздүү болгон сырткы таасирлерди жана рефлектордук иш-аракеттерди эсепке алуу менен изилдөөлөрдү жүргүзүү аркылуу ишке ашырылат. Детерминизм принциби аркылуу психика жана анын өнүгүшү жана иш-аракеттеринин биримдиги, башкача айтканда, балдардын психикасынын өнүгүшүнүн белгилүү бир стадиясында өзгөчөлүктөрдүн калыптанышына жана өзгөрүүгө таасирин тийгизген иш-аракеттер изилденет. Мисалы, мектепке чейинки балдардын психикасынын өзгөрүшүнө, өсүшүнө таасир эткен иш-аракет оюн болсо, мектепке барганда окуу болуп саналат. Булар башталгыч биринчи принциптер. Экинчиси, психика менен иш-аракеттин биримдиги болгон тутум балдарды окутуу, тарбия процессинде үйрөнүү принциби, ой процесстеринин сапаттарынын калыптанышы, өнүгүшү,
атайын уюштурулган окутуу, тарбия иштеринин максаты жана мазмунуна жараша болот. Үчүнчүдөн, балдардын психикасынын өнүгүү деңгээлин алардын жүрүш-турушундагы, иш-аракетиндеги көрүнүш 3 багытта. Негизгиси жаңыдан пайда болгон иш-аракеттин формасы, жаңыдан пайда болгон иш-аракеттеги сакталып калган айрым формалары, психологиялык изилдөөлөрү бир нечеге бөлүнүп каралат. Балдардын психикасынын өнүгүү деңгээли, калыптанышы жана окуу иш-аракеттеринин мазмуну, окутуу жана тарбиялоонун жаңы методдору, психиканын өнүгүшүн эксперименттөө жана көзөмөлдөө, байкоо жолдору, изилдөө методдорунун окуу тарбия ишинин максаты, мазмунуна жана окуучулардын жаш курак мезгилдерине ылайык келиши. Изилдөө методунун дагы бир бөлүгү аңгемелешүү. Бул болсо белгилүү бир темада өтүүчү конкреттүү максатты көздөгөн конкреттүү аңгеме болот. Ошол аңгеме изилдөөнүн методикасы болуп саналат. Изилдөөдө эң негизгиси методдорду колдонуунун техникасына көңүл буруу керек. Ошондой эле изилдөөнүн аныкталган стратегиясы анын методдоруна көптөгөн талаптарды коет. Эксперимент учурунда аткарылуучу иштин кызыктуулугу, эксперименталдык иштердин кыска болушу, экспериментте аткарылуучу жана катталуучу кубулуштардын иш-аракеттеринин формаларынын жеңилдиги, ар бир экспериментти ийгиликтүү аяктоо мүмкүнчүлүгү, эксперимент учурунда сынак менен сүйлөшө билүү, контакт жасоо, уюштуруучулук, педагогикалык чеберчилик керек. Ошондуктан психологиялык изилдөө методдору адамдын аткарган ишине, жүрүш-турушуна байкоо жүргүзүп, иши үстүндө изилденсе, жыйынтыгы объективдүү болот. Ошентип, адамдардын психикалык иш-аракетин, кылган ишин, сүйлөөдөгү сөзүнүн маанисин, жүрүш-турушун үйрөнүү аркылуу таанып билебиз. Ушулардын баардыгын психология илими ар кандай методдор аркылуу үйрөтөт. 4 топко бөлүнөт. Уюштуруу методу, эмпирикалык методу, алынган методдордун үстүнөн иштөө методдору, андан кийин интерпретация методу дейбиз. Уюштуруу методу 3кө бөлүнөт. Салыштыруу, лонгитюдтук метод, бирдиктүүлүк метод. Салыштыруу методу ушул мезгилге дейре кеңири колдонулган методдордун бири. Бул методдо сынакка тартылган топторду бири-бирине салыштыруу аркылуу жыйынтык чыгарылат. Калыптанып жаңыдан өсүп келе жаткан балдардын, мектепке чейинки же мектеп жашындагы, ошондой эле чоң кишилердин проблемасы боюнча айрым ой өзгөчөлүктөрүн салыштыруу методу менен изилдөө жүргүзүп, илимий эмгегин калтырган окумуштуу Смирнов эсептелет. Ал эми лонгитюдтук метод узак мезгилге созулган илимий изилдөө. Бир эле объект бир нече изилденип, айрым учурларда ондогон жылдарга чейин созулушу мүмкүн. Ал эми бирдиктүү методуна бир эле объектини изилдөө үчүн бир мезгилде эле изилдөөгө ар башка илимдин өкүлдөрү катышышат. Адамдын философиялык, социалдык, педагогикалык жана башка жактарынын изилдениши. Ал эми эмпирикалык методко байкоо жана өзүн өзү байкоо. Бул эксперимент. Психодиагностикалык метод. Тест, анкета, суроо, жооп, маек дейбиз. Иш процесси жана натыйжасын изилдөө, текшерүү, диктант, биографиялык метод, өмүр баяны, документтер күбөлүгү,
Алынган маалыматтардын үстүндө иштөө методдору болсо сандык, сапаттык, материалдык топтору, варианттары боюнча жыйынтык чыгаруу. Ал эми интерпретация методу генетикалык жана структуралык методду камтыйт. Генетикалык метод бир нерсенин үстүнөн иштеп, психикалык жаңы белгилердин пайда болгон учурларын стадияларына мүнөздөмө берет да вертикалдык генетикалык байланыштарын аныктайт. Структуралык метод адамдын изилденген бүтүндөй мүнөздөмөсүнүн аралыгындагы горизонталдык генетикалык структуралык байланыштарын аныктайт. Психологиялык изилдөөлөрдүн кандай гана болбосун ар кандай этаптардан турат. Биринчи даярдоо этабы. Бул этап жыйналган материалдардын негизинде кийинки этапта текшерип аныктоо үчүн негизги талаптарга ылайык божомолдорго мүмкүндүк берет. Экинчи изилдөө этабы. Бул этапта ар кандай ыкмаларды колдонуу менен коюлган маселелердин мүнөзүнө ылайык аныкталуучу маалыматтар берилет. Маалыматтарды жыйынтыктоодо бири-бирине ылайык келген бир нече методдор колдонулат. Үчүнчү этап алынган маалыматтардын үстүнөн иштөө этабы. Изилдөөдөн алынган маалыматтарга сапаттык жана сандык анализ жасоо. Алардын мазмунун, талаптарын, милдеттерин, божомолдорун ачууга мүмкүнчүлүк алат. Изилденип алынган материалдардын үстүнөн иштөө бир канча системадан турат. Катталган фактылардын анализи, божомол менен маалыматтардын ортосундагы байланыштарды түзүү, салыштыруу анализи, ошондой эле алынган фактыларды бириктирүү, маанилүүсүн табуу. Бул этап интерпретация методун колдонуп, алынган маалыматтарды психологиялык тийиштүү теория аркылуу талкуулап, божомолун изилдеп, анын же туура экенин, же катасын аныктоо. Ошондой эле бул методикалык изилдөөлөрдөн бөлөк жүргүзүү методу да адамдын кулк мүнөзүн, психологиялык өзгөчөлүктөрүн, аракетин, кыймылын, жөндөмдүүлүгүн тактап билүү үчүн маанилүү методдордун бири болуп эсептелет. Бул метод келечектеги чыгармачылыкты, таланттуулукту такшалтып, студенттердин жөндөмдүүлүгүн өстүрүү үчүн өзгөчө өнөр окуу жайында эмгектенген педагогдорго ылайыктуу методдордун бири. Себеби таланттуу студент же окуучу өзүнүн жөндөмдүүлүгүнө, кызыгуусуна жараша педагог менен биргелешкен иш негизинде талапка ылайык такшалып, калыптанып өсөт. Байкоо жүргүзүп, ар бир педагог ошол студенттин жөндөмдүүлүгүн өстүрүп, такшалтып, коомдун талабына келечектеги маданият, искусство адамдарын даярдайт. Бул метод педагогдун изденүүсүн, ар бир студенттин психологиясын туура түшүнүп, талантын, жөндөмдүүлүгүн өстүрүүгө жардам берет. Байкоо жүргүзүү студент же окуучуларга билдирбей, кадимки биргелешип жасаган иш-аракеттин негизинде жүргүзүлүшү керек. Жасалма түрүндө эмес, табигый психикалык өзгөчөлүк процесстер байкалат. Ошондуктан педагог чебер байкоочу болуш керек. Мындан тышкары, студенттер менен жазма түрүндө суроолорго жооп, аңгеме, баяндама, бир нерсени анализдөө жана башка ушул сыяктуу методдорду колдонсо болот. Байкоо жүргүзүү методдору аркылуу студенттердин активдүүлүгү, ошондой эле ой жүгүртүүсү же болбосо тескери багыттарын байкап билүүгө болот.
Себеби педагогдун берген суроосуна кээ бир студент тез жооп берет. Кээ бирөө түшүнбөй, суроого жооп да бербей коюшу мүмкүн. Студенттердин бири-бирине суроо берип, жооп алуу ыкмасы да алардын кулк мүнөзүн, билиминин, логикалык ой жүгүртүүсүнүн тыянагы. Мындай көрүнүштөрдүн жыйынтыгында төмөндөгүдөй маалымат көрүнүштөрдү алса болот. Студенттердин активдүүлүгү же тескерисинче кандай маалыматты эсине тез тута алат? Ооз-эки түшүндүрмө маалыматты тез кабыл алабы же жазма, көрсөтмөлүү түрүндөбү? Өз алдынча суроо түзө алабы? Суроого кандай жооп берет? Кыскабы, туурабы, узун же маанисиз? Ойлонуусу көркөмдөлгөнбү, чыгармачылбы? Көңүлүн сабакка кандай бурат? Кунт коюу мененби же тескерисинче? Өз кесибине же психикалык жекечелик көрүнүштөрү туура келеби? Ушундай маалыматтарга жооп алуунун негизинде педагог ар бир студенттин жөндөмдүүлүгүн, ой жүгүртүүсүнө, мүнөздөсүнө мүнөздөмө бере алат. Жана ушундай өзгөчөлүктөргө байланыштуу биргелешкен аракет алып барат. Байкоо жүргүзүүнүн дагы бир түрү өзүн өзү байкоо методу болуп эсептелет. Мында адам өзүнүн психикалык өзгөчөлүгүн ар кандай кубулуштарына байкоо жүргүзүп, талдоо менен өзүнө баа берет. Бул метод психология илиминде жардамчы, көмөкчү компонент катары колдонулат. Эксперименталдык метод психология илиминде 19-кылымдан тартып колдонулуп келе жатат. 1861-жылы немес физиологу, психологу Вунд алгачкылардан болуп эксперименталдык тажрыйбада приборлорду колдонгон. Эксперименталдык изилдөө шартка ылайык экиге бөлүнөт. Лабораториялык, бул лабораториялык эксперимент узак убакытка созулуп, психикалык процесстерди изилдөөдө атайын приборлорду колдонуп, лабораторияда жасалма шартта өткөрүлөт. Ал эми табигый эксперимент 1910-жылы Лазурский тарабынан сунуш кылынган. Жана ушул мезгилге чейин жаш курак жана педагогикалык психологиянын педагогикалык психологияда кеңири колдонулуп келе жатат. Табигый эксперимент бул бир нече бөлүктөрдөн турат. Тактоочу эксперимент, калыптандыруучу эксперимент жана сыноочу эксперимент. Тактоочу эксперимент табигый абалы, бирок атайын уюштурулган белгилүү бир психикалык өзгөчөлүктү ачып, белгилүү бир сапаттын өнүгүшүнүн деңгээли жөнүндө алгачкы маалыматты билдирет. Бул тактоочу ойдун белгилүү бир өзгөчөлүгү. Андан ары калыптандыруу эксперименттик уюштурууга шарт түзөт. Ал эми калыптандыруучу эксперимент белгилүү бир психикалык сапатты калыптандыруу максатында ага атайын таасир этүү аркылуу жүргүзүлөт. Бул эксперимент студенттин, окуучунун тигил же бул сапатын калыптандыруу менен тарбиялык процессте колдонууга да мүмкүндүк түзөт. Анда ал тарбиялоочу эксперимент болуп калат. Калыптандыруучу эксперимент көбүнчө системада колдонулат. Сыноочу эксперимент бул тест түрүндө жүргүзүлөт. Тест адамдын психикасынын өнүгүү деңгээлин аныктоо. Адамдын
психикасын баалоодо колдонулуучу кыска эксперименталдык ыкма тест деген биринчи жолу америкалык психолог аркылуу илимге киргизилип, ал окумушту кет элдин изилдөөлөрү аркылуу кеңири тараган. Бул эксперименталдык метод кыска мөөнөттө жөнөкөй психикалык процесстерди сыноодо колдонулат. Көптөгөн окумуштуулар ар кандай изилдөөдөгү ой пикирлерин, көз караштарын калтырышкан. Алардын бири Рассалиман 1910 жылы жаңы психикалык процесстин 11 милдетин, кызматын тест аркылуу изилдеген. Бул алгачкы илимий изилдөөлөрдүн катарына да коомдук өзгөрүү процесстерине да ылайык талапка жооп бербейт. Илимий изилдөөлөр улам жаңыланып, изилденип, ар кандай өзгөрүүлөр менен толукталат жана негизги колдонуу методу калат. Ошондуктан учурдун талабына ылайык изилдөөнүн деңгээлин объективдүү аныктоо үчүн негизде түзүлгөн көптөгөн эмгектер иштелип чыгууда. Анкета түрүндө түздөн түз суроого тартуу методу да маанилүү тажрыйбалык эксперименттердин бири. Кээ бир психологиялык изилдөөлөрдө анкеталык методду колдонуу ыңгайлуу, бирок баардык изилдөөлөрдө эмес, туура келбеген учурлары бар. Мазмуну боюнча анкета белгилүү бир маселени камтууга тийиш. Ошондуктан анкетанын суроолорун түзүү өзгөчө татаал проблема болуп эсептелет. Анкетанын ар бир суроосу сыноодон өткөрүлүп жана андан массалык түрдө колдонууга болот. Ушундай ар түркүм багыттагы изилдөөлөр алгачкы ойчулдардын изилдөөлөрүн иликтеп, үйрөнүп, жаңылантып, улантып, окумуштуулардын изилдөөсүндө улантылууда. Ар кандай изилдөөлөр жогоруда көрсөтүлгөн эксперименталдык методдор, тажрыйбалар аркылуу адамдын психологиясына көңүл бөлөт.